Муфтият коронавирусту алдын алуу максатында тилөө өткөрдү. 8 март күнү Бишкектеги Имам Сарахси атындагы башкы мечитте Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кайрымдуу инсандар менен биргеликте коронавирусту алдын алуу максатында тилөө өткөрдү. Элибиздин ар кандай кырсыктан, оорудан оолак сактоо максатында өткөрүлгөн тилөөгө Азирети муфтий Максатбек Кажы Токтомошов, Ааламдар кеңеши мүчөсү Молдо Сабыр Досболулу, Бишкек шаарынын казысы Садриджин Ажы Маджитов жана аксакалдар, жергиликтүү жамаат катышты. Азирети муфтий өз сөзүндө ата-бабаларыбыз бөөдө кырсыктан, ар кандай баледен ооруга шыпа берсин деп кан чыгарып тилөө өткөргөнүн белгилеп, элибиздин амандыгын, биримдигин, мамлекетибиздин тынчтыгын тилеп дуба кылды. Садака берүү ар кандай баледен кайтарат. Коронавирус деп дүрбөлөңгө түшпөй ага тобоо кылып, мындай учурда каада салтыбызды да, шариятыбызды дагы жараткандан оорудан, жаман өлүмдөн сактап, илдетке шыпа берсин деп кан чыгарып тилөө өткөрүп келишкен. Ылайым Алла Таалам элибизге амандык, биримдик берип, жергебизде тынчтык өнүп өсүүгө болсун, деди Азирети муфтий. Тилөөгө 2 бодо мал союлду. Анын эти кары-картаңдарга, жетим жесирлерге, жардамга муктаж үй-бүлөлөргө, жергиликтүү жамаатка бөлүнүп берилип, жеринде таратылды. Мындай тилөө эми өлкөнүн башка аймагында дагы улантылат.